Салам достор, саламатсыздарбы? Мен болсо келечек армиясынын проектисине туш болгонума абдан ыраазычылык билдирем. Менин жаш курагыма карабай ошол жака мени кабыл алышты. Мен бекер окудум. Өзүм ошо 2006-жылдан бери ушу технология жаатында, маалымат борборунда проектилерден уткан кызматымда иштечүмүн. Компьютерный грамотность бар болчу, фотошоп, ушактан окуткандар бар болчу. Бирок бул IT тармагына мен үчүн жаңылык болду. Мен ушунча ыраазымын. 11 жаштагы, 13 жаштагы балдар менен мен да бирдей болдум. Алар тыкылдап батыраак мээсине сиңирип алып атса, мен кеч болдум, бирок ошого карабастан ушунун аягына чейин Олжобой агай, Мирлан агай, Турат агай, Сайкал, Мырзайым, Айжамал жана башка ошол 3000ге жакын студенттер менен студент болуп, ошону бүтүп, эми ошол тармакта иштеп жатам. Мен ушунчалык ыраазымын. Азамат Токтоконов жана ушундай эр азаматтарыбыз чет өлкөдө, Германияда, Америкада жүргөн Айдана, Өмүрбек жана башка биздин азаматтарыбыз ушундай салым кошуп, үйрөтүп, бизди ушу жаңы дүйнөгө кошуп койгон үчүн ыраазычылык билдирем. Мен ушундай ыраазымын. Азыр биздин Барскондо чөйрө жаратман борбору ачылган. Биринчи жолу Кыргызстанда биринчи жолу биздики ачылган. Ошол жаатында иштеп атабыз. Мен жолдошум да компьютер билет. Мен дайыма айтып келем, биз жөнөкөй, мен финансист болчумун. Ушул компьютерди биринчи мугалим сыяктуу кылып Барскон айлыбызга алып келип, ошондон баштап мен билбей турган нерсени балдар билбесе келечекте эмне болот деген бир патриоттук сезим менен ошону ачып баштап иштеп, ушуга күнгө чейин эмне деген проектилерди ошол компьютер менен жазып, улам прогресске жылып атканда, азыркы учурдун талабына ылайыктуу IT адистигине карганда ээ болуп калганыма ушунча ыраазымын. Тимур Моонго ыраазымын, ошол мамасына ыраазымын, Жылдыз Академия жана баардык ушул жааттагы балдарга ыраазымын. Биринчи Барскондо менин үй бүлөм, менин жолдошум, балдарым, 5 жаштагы да балам компьютерди билип ушунча сүйүнсөк, азыр IT адистигине ээ болуп, билбегендерибизди билип, код жазган деген эмне экенин билип алып, бир башкача дүйнөгө келип калгандай болуп, эми ошону ишке ашырып, чөйрө жаратман борборунда элдердин баары кызыгуу менен биринчи жолу компьютерди кандай үйрөнсө, азыр IT тармагында эмне деген кыздар, келиндер онлайн жумуштарга ээ болуп, мен ушунчалык ушул кесипти чын жүрөгүмөн сүйөм десем болот. Буга мага жардам берип аткан чет өлкөдөгү балдар, Бишкектеги балдар отуруп алып, онлайн менен үйрөтүп, ушундай өзгөрүүгө алып келип атса, эгерде мен өзгөрсөм, анда мендейден канча киши жана балдар өзгөрсө, биздин Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкө болот. Ыраазычылык силерге, чоң рахмат.